Пусть думают, что мы спортсмены. За мной! Көптөгөн мекемештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгардан, чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. 5 пересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер 8925 269 36 67 8901 715 39 42. Дастан мырза жооп берет. Күнөтүнү чала бериңиздер. Таластагы көчөдө 39 жаштагы келин каза болду. Кечээ 6 август күнү саат 16:30 чамасында Талас шаарында унаа кырсыктан адам өмүрү кыйылды. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда шаардын Манас көчөсү менен Панфилов көчөсүнүн кесилишинде Volkswagen Passat жана Audi үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Ал жерге 1985-жылы туулган келин каза болгон. Ал Талас районунун тургуну болчу. Маркум келин өзүнүн бир тууган иниси менен Volkswagen Passat үлгүсүндөгү унаада бара жаткан. Андан тышкары эки бейтапты Талас облустук ооруканасына алып келишкен. Бул кырсыкты Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн тастыкташты. Маалымат булагы турмуш. Lexus айдаган жигиттин жоругун видеого тартып алышкан. Ал кандай жаза алат? Жалал Абад шаарында автоэн баштык жасаган айдоочуга 28 000 сом айып пул салынды. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалым болгондой, окуя 5 августта Мырзакул Болуш көчөсүндө катталган. 27 жаштагы айдоочу курорттун аймагында Lexus үлгүсүндөгү унааны чимирилте айдап, автоэн баштык жасаган. Айдоочусу Lexus унаасына мамлекеттик номерин атайын жаап алып, көпчүлүктү көзгө илбей унааны чимирилтип жер чийген. Окуянын күбөсү аны видеого тартып алып бизге жөнөткөн. Анын алкагында инспекторлор ошол эле күнү автоэн баштык кылган унаанын 27 жаштагы айдоочусун аныктап, унаанын айып куроо жайга киргизип, бир нече административдик протоколдорду толтурушту. Ошол эле унаанын айдоочусу буга чейин автоэн баштык кылганы аныкталды. Топтолгон материалдар сотко жөнөтүлдү. Сот карап чыгып, айдоочуну 6 айлык мөөнөткө айдоочулук укугунан ажыратышы мүмкүн деп айтылат маалыматта. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 55. Өзүнө иштетүүнү көздөшкөн. Баткенде Ничке суу кенинин алтын рудасынын мыйзамсыз ташып чыккан 4 киши кармалганын УКМКдан билдиришти. Атайын кызмат маалымдагандай, алар уруксат берүүчү лицензиясы жок болуп туруп, алтын руданы үй шартында иштетүү максатында ири өлчөмдө жашыруун алып чыгышкан. Тергөө иштеринин жүрүшүндө тереңдиги 5 метрге чейин, туурасы 3 метр, узундугу 57 метр болгон алтын кени казылганы аныкталган.
Нарында сел жүрүп үйлөрдү суу каптады. Нарын районунда 6 августтун кечинде нөшүрүлгөн жамгырдан улам Куланак айылындагы бир нече коктудан сел жүрүп 42 үйдүн короосун, чарбалык жолдорду суу каптап, көпүрө талкаланды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Жерне УКМдын райондук бөлүмүнүн куткаруучулары үйлөрдү тазалап жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 7 августтагы нөшүрүлүү жамгырга байланыштуу Нарын, Ысык көл облустарынын тоолуу аймактарында сел жүрүп, дарыялар ташкындашы мүмкүн экенин эскерткен. УКМ жарандарды тоолорго саякаттоого, Капчык, Айдария жээктерине эс алууга барбай турууга чакырган. Өлкөдө быйыл сел жана башка кырсыктардан 25 адамдын өмүрү кыйылды. Өкмөт алардын жакындарына 1 миллион сомдон жардам бере турганын билдирген. Үй капиталдык ремонтко муктаждарга 500 000 сомдон берүү каралган. Маалымат булагы Азаттык радиосу.